Ошто дайынсыз жоголгон 4-курстагы студент кыздын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына бүгүн 8 февралда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда буга чейин милиция Ош шаарына караштуу Кеңеш айылынын тургуну арыз менен кайрылып, 2000-жылы туулган кызы 2022 жылдын 30 январында саат 9:00 чамасында үйдөн окууга барып келүү үчүн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Аталган маалымат боюнча дайынсыз жоголгон жаранды табуу боюнча тергөө тапшырмалары берилип, тиешелүү багыттамалар бардык аймактарга жиберилген. Окуя боюнча күбө катары дайынсыз жоголгон кыздын жакындары, тааныштары суралган. Көрүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү жигит бүгүн 8 февралда качып жүргөн жеринен кармалды. Ал Ош облусунун Нокат районунун 1998 жылы туулган тургуну, Ош МУнун 4-курсунун студенти болуп чыкты. Шектүүнүн алгачкы көрсөтмөсүндө 2022 жылдын 30 январында саат 10:00 чамасында сүйлөшүп жүргөн кызы менен жолугуп, аны менен өзүм жашаган үйгө келдик. Ал ошол жерден экөөбүз сүйлөшүп отуруп, чырдашып, урушуп кеттик. Ошондо менин ачуум келип, аны үйдөгү аш бычак менен сайгылап өлтүрүп салдым. Андан соң анын өлүгүн үйдүн жанына көмүп, сырткы кышкы кийимдерин, сумкасын сыртта жайгашкан ажатканага ыргытып жибердим. Анан ошол күнү окууга бардым да эртеси күнү Өзбекстандын аймагына өтүп, ошол жактан Россияга учуп кеттим деп билдирген. Анын бул көрсөтмөсүнүн негизинде бүгүн саат 18:00 чамасында Кара Суу районунун Ишкаван айылында кармалган жигит жашаган үйдүн короосуна кароо жүргүзүлдү. Үйдүн түндүк тарабындагы дубалы менен короонун ортосунан болжол менен 35-40 сантиметр тереңдикте казылган чуңкурда маркумдун жансыз денеси казылып алынган. Анын денеси ташталган чуңкур топурак менен көмүлүп, үстүнө курулуш материалдары таштандылары менен жашырылган абалда болгон. Шектүү өлүктү көмгөн жерин адвокатынын катышуусунда көрсөтүп берген. Өлүктү алгачкы кароо учурунда анын денесинин үстүңкү бөлүгүндө 9 даана курч мийиздүү буюмдун натыйжасында келтирилген жаракаттары бар экендиги аныкталган. Кармалган жигитке кылмыш жаза кодексинин 222 беренеси адам өлтүрүү боюнча айып тагылып, Ош милициясы тарабынан камакка алынды. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча соттук биологиялык, соттук медициналык, соттук криминалистикалык экспертизалар дайындалып, күбөлөр жана жабырлануучу тарапка сурак алынып, тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Айрым маалыматтарга караганда, маркум кыз Ош мамлекеттик университетинин стоматология факультетинде окуп жүргөн, ал кош бойлуу болгондугу айтылууда.